Абилазизов Гүлжигит. Абилазизов, э? Абилазизов. Абилбек. Абилазизов. Азизов. Гүлжигит. Ибраимович. 18 08 07 1989. Туылған жеріңіз? Ош шары. Озгурайлы. Қайсы район? Озгурайлы. Жоқ, район. Айыл, Оштыр, шара. Оштың ішінде, да? Оштың ішінде шара. Қаяқтың аты ұлыс? Ош шары. Қырғыз Республикасының тілі? Россия Федерациясы. Қырғыз Республикасы. Ұлытыңыз? Қырғыз. Біліміңіз? Орта. Үй-бүлелік ауылыңыз? Жоқ. Іштеген жеріңіз? Іштеген жерімде жоқ. Мұрда сотталдыңыз бе? Жоқ. Мен Алардар дедім. Салам алейкум деді. Алейкум салам. Гүлжигит деген сенсің деді, оға дедім. Охрана болып сен іштатасың деді, оға дедім. Тренировка қылатасың деп сұрады. Қылатам дедім. Тамақ ашың қандай болтады деді, тамақ ашы олақ болтады деді. Онда жардам керек деді. Оға дедім сразу. Танып өтіп деді? Танымайын дедім. Оға дедім, мен действительно жардам керек болшы. Жардам керек деді. Емнеден қиналтасың деді. Барынан қиналтам дедім, ақша жоқ. Жатарға жері жоқ, спорт залда жатқан дедім. Айттым, киім кешекті ал жоқ дедім. Айтсам, анда деді, бір кіші чалады саға деді. Ошол саға ишті алып береді деді. Мақұл деді. Бірінші атын өлі айтқан жоқ, барғанда таныштым. Жоқ, белгісіз адам сізге телефон арқылы чалу эле мен жардам беремін десе мақұл бересіз. Жоқ, Босқа тамашалап жатқанбыз. Жоқ, айтты да. Саға чалды біреу деді. Жоқ, ошол жана биринчи белгисиз номерден чалган адам. Ал мага айткан жок, мындай чалат. Ким экенин айткан жок. Сага бир киши чалат деди. Мақұл деді. Сиз кимсиз деп кызып сурадыңыз ба? Мен сурадым, биринчи сурадым да. Бул ким деп сурадыңыз? Ким дедим. Эмне деди? Бул мен Алмамбет дедим. Айтты атын? Ооба. Же такыр атын? Кайсы Алмамбет деп сурадың? Сурадым, мен кимсиң сен, кайсы Алмамбетсиң дедим. Мен ушундай федерациянын президентимин дедим. Күрөш федерациясынын. Фамилиясын айттыңбы? Фамилиясын айткан жок. Атын айтты. Күрөш Алыштын президенти. Мен Алыш күрөш федерациясынын президенти Алмамбетмин дедим. Москва шаарына кондук. Жок, таанып калдыр же түшпү экен. Кинчи жыл болгон. Таанып калдыр? Ооба. Койна. Ошол Домодедово деген аэропорт бар. Ошол кондук. Талаада кетип баратабыз. Ошондо общий 7-8 саат жүрүп атабыз. Анан жолдун боюна бир мындай шикти көрүп калдым. Минск деп жазылып турган. Стрелканы коюп коюптур. Түзүп. Отурганда жанагы эшик жактан ошол Алмамбет байке келип калды. Мага көргөнбү? Мен сүрөттөн бир жылдан көрдүм. Анда көргөн эмесмин. Үйгө кирдик, эки этаж үй экен. Мен жакшы салган экен, орунду ошол делоштан салган экен. Киргенде коридор экен. Ошол үйдүн жайгашын көрсөтүп бере аласызбы? Эми ворота бул жак болот да, заборлор. Ворота экен, анан бул жер жол экен. Жол келет да, андай брусчатка басылган. Мындай жолдун жерге машина туруусу болот экен. Бул үйдүн мына бурчу гараж экен. Үйдүн бул бурчу гараж экен. Анан ошо гараждын эле жанынан. Ошо гараж деп жазып койсоңузчу. Мына гараж экен. Гараж. Кирген жагы кайсы экен воротасы? Ворота бул жактан кирет экенсиң. Спальня үстүндө бир комнат бар экен, анан спальня жанында да бир комнат бар экен. Ошол жерде ошо Алмамбет байке жатат. Биз экөөбүз эле жашадык. Ким? Алмамбет байке экөөбүз. Бул жерде анан мага айтты. Сен менин жанымда эле бол деди. А мен эмне иш кылам бул жерде дедим. Жаныңызда. Десем сен просто тамак аш даярдайсың. Чай десең чай алып көтөрүп болосуң деди. Айлыгын 15 000 айлык берем деди.
Мага акча керек да. Мен сразу эле макул болдум. Ошол бул жерде ошентип 2 ай жашадык. Бирок ага чейин ал үйгө келгенде мен келгенден кийин сакалчан киши келген. Бою чоң. Кийин анан ошол мен баргандан кийин 2-3 жолу келгенден кийин анан сакалы жок келди. Сакал мурутун алып коюптур. Келип кетип жүргөндө эле кийин ал Мамет байке Айбек деп калды. Мен аты Айбек турбайбы деп өзүмчө ойлонуп калдым. Анан шаарды көздөй бардык. Мен ал шаарга чынын айтсам ошондо биринчи жолу мен ошо Минсктин шаарын көрдүм. Мындай домдор жаман көп экен, жолдор деле түшүнүксүз экен. Бул жака поворот, ол жака поворот түшүнбөдүм да. Минск Уштурбай деп анан 2 жагын карап кеттим. Анан бир жолдун домдордун арасынан кирди бир жерге. Домдордун арасынан кирип эле ошо бандай пультмен ачылат экен, сыртындагы воротасы да. Кандай деп? Пультмен ачылат экен ворота. Бандай 4 этаж дом экен да. Көчөнүн атын билем, Москвина деген көчө экен. 8-чи дом деп жазылып турат, чоң. Могул жерде жол экен. Жол эмнеден көчө экен? Ошол Москвина жол экен да, көчө. Көчө Москвина экен. Анан бул жака кеткен жол бар экен. Анан могул жерде бир дом, 3 дом подряд турат жердечи. Мен ал 2 домду тартпай эле коеюн да. Биз мына ортоңкусунда жашап аттык. 17 күнү мен тамак кылдым. Эмненин 17-синде? Февралдын 17-синде. Тамак иштеп. Тамак канча? Тамакты 8-де иштеп ошол. Кечкиби? Кечки да. Тамак шаардан алынбай бирөөлөр келиш керек эле деди. Бирөөлөр келет деп эшикти ачып койду. Мен ойлодум, бирөөлөр келсе конок келип окшойт деп. Тамак кылайын дедим, тасып коеюн дедим. Эштеге кылбай эле кой, жөнөсү ошо турабыз. Хорошо деп. Ал киргенде сен сыртка чыгып тура бер деп койдум. Мен кандай болуп кетти, важно ойлодум да, мен ошондой адам келиши. Анан 9:30-да тамак ичип кеттик. Ичип бүткөндөн 9:30-да Эмне тамак ичти? ичип бүткөндө эле эшик зоңуп басылып калды. Мен бардым да ким бул десем эле ачып коелу мага келип деди. Бияктанчы. Хорошо дедим, чыкпады. Ачып койду. Эшикти ачып кой деди, эшикти ачтым. Биринчи сырттагы эшикти ачтым го, домофондун. Алар көтөрүлдү. Мен уже болуп кийим кийдим, мен чыгышым керек, эшикти чыгып калсачы. Өзүм чакырам айтам деп койду, кирди. Ошо дедим. Эшикти ачтым, үйдүн эшигин. Көтөрүлүп, эшикке жакындап баштадым. Алдыда Айбек экен. Азыр болчу. Эшикти ачтым, Айбек экен башында, алдыда. Калган экөөнү биринчи жолу көрдүм. Ачык айтканда. Бири кандай десем, улуту башка адам да. Мен бүткем-сыткемди кийип алып, эшикти ачтым. Эшикти ачсам уже кудай келаптыр, лестницадан чыгыпчы. Мен секин чыктым да, эшикти тарс жаппадым, кичине ачып койдум. Кирет булар. Айбек чыкты, кандай деп көрүштү. Жакшы дедим, жанында бир киши турат, чоң эле. Жаш бир 50-лерде ачыктап алып. Биринчи жолу көрдүм аны. Караңгы, мына адамды мындай көрсөң толук тааный албайсың да, мындай көрсөң, жүзүнү бир көрсөң, экинчи көргөндө ушул дейсиң да. Жок, анча сиз эми ошол 3 адам экен, может 5 адам келип аткандар. 3 эле адам. Мен себеби мен ылыйган эшикке чыктым да, сыртка чыктым. Алар мен ошондо жолугушуп өтүп атат да. Мындай өтүп кеттим да мен да. Мындай өттүм.
Алар үйгө кирип атканда мен мындай басып өтүп кеттим чекесине. Gündüz жарык бар да, свет бар эмеспи? Свет жок да. Мындай мутный көрүнөт да, мына көрсөм тааныйм да бирок. Алар мен тааныйм да. Тизе кап-караңгы эмес. Телефонунда чачы кичине ага бар. Чачы бир аз. Аны ачыктап алып, толмочуган экен. Усак кичине бар. Бой өтө деле узун эмес, өтө деле кичине эмес, орто, средний. Siz менен Мындай солидный эле кийип алып. Солидный деген сөз кандай түштү? плащ, пальто. Эми кандай айтканда шымы мындай карашым бар ичинде. Мында кара мындай костюм шумен кийип турган сапожка. Üstünde kara kurtka var. Başı. Baş. Жылан баш деп баш. Жылан баш. Açıkta otur. Etik olmuş şunday. Benden здоровый ekan. Üçüncü adamı umutu başka adamdı. Je Çeçen, je Dagestanistan. Açıkta. İşte sakal var. Bugünday. Bu yerleri maalesef öte deli beti tolmuş biz. İşte ben kırşıkta çıldırdım biraz. Saklarken diyor. Жоқ, қара сары. Hem kara eкен, sapsarı ekenini bilmedim de. Bunday görsem ben tanıyım da. Жоқ, көрсеңіз танисыз дейсіз. Жаңағы айтам. O менен bir 30'larda olsa gerek, 30'lardan önce oluyor diye. Çoğunda, menen çoğunda. 40'tan bana bilmiyorum olsun. Aybek kandayсың dedi, görüşkündere жоқ. Жақсы деп түрде түшүп кеттим ойга. Эми ол билбейм, кекчил адамбы, же мен жаман болуп калганбы, мен ошону түшүнбөдүм да. Же характери ошондойбу, мен ошону билбейм. Башынан баштап өзүнчө эле мықты сүйлөп, өзүнчө эле немелер да. Саламдашкандай, ондай. Ондай салам берген адам мен саламдашкан келбейт да аслында. Эшикке чыктым. Ondan koçu ucuna çıktım. Hani koçu yol olmaz. Sabahın içinde de eşikti, sırtta duran. Birinci derece, garajda. Sonra usul var mı usul? Yani toğum kaldım değil mi? Eşik soğuk. Hadi diye. Bir saatten aşağı atladım. Akırım babaya getirdim ama padezge girdim. Padez daha böyle dondurucu, çok padez mesela. 20 metre yo'sunda 120 shunday. Padezga men eshikda tursam bo'ladi, 2 soat 3 soat turmoq, biroq просто al yerda yashaganlar ko'rib qolsa, bizda meni urdib o'tardi degan o'y keladi. Bizda meni urdagan keldi degan ham o'y keladi. Endi o'shanda jo'q yerda bizda olib ketmayman, bala olib ketmayman. Endi qo'y ishkerlik turayman, padezga kelib turdim. Padezde tursam da düşüp çıkışır. Koy şu alandan görünmeden neyle tutturan istedim. Padezden açatım. Birinci taşın padezine girdim de eşikten girgende biraz fırından koy herhalde çıkıp tutturan iş görünmeli dedim. Sebebi birinci taşda hiç kimse şahit olsun. Biz yaşanan büyük olarak gidiyor. Alacaktan kırışa açık edip. Yani besin sağlar, solcaklar hiç kim çıkmayı olsun. Ama şu lesinsine çıktığımda o şey oldu, bana planla ilgili var. Şu anda oturdum. Oturdum mu şu padezde? Tepkişte oturdum. Vakitler öttü. Ben oturgan jaktan, короче, bunda turganda bu jakta çoğun terenin şu padezdin terezileri orada. Жол жақта байқалды. Маскина. Маскинаны қарайды. Siz жаңа Эмрек айтып жатқан 4-ші этажға шығып барып отырған. Мен ошол лестницада отурам, биикте. Мына карасаң көрүнөт. Анан Короодо жарык бар беле? Короодо жарык барбы? Же Бишкекте капкараңгы болуп? Жок, жарык. Эшиктин астында жарык Көрүнөт, анда көрсөң таанысың да. Прожектор бар. Ошол жерде кыйла отурдум. Кыйлаңыз канча убакыт? Эми примерно нече чейин
Ekiden ötüp kaldı. 2-2'den ötüp kaldı. 2-2'den ötüp kaldı. Çünkü ekiden. Siz onunla bunday oldu. Мен өз шақырам дегенде мен келбедім да. Мен келіп алсам дағы бірдеке өтіп фирмаларда ешік ашылды. Қаяқта? Квартираның ешігі. Квартираның ешігі ашылды, мен ойладым, шығып жатыр екен. Ана ошо подъезден ошо биіктен мына қарасам баягы лестницадан кычыктардан көрүнүп тур. Көрүндү. Айбек чыкты. Мен жалгыз чыктым. Özümüzde çıktı, ne oldu dedim, bizim Malatya çok maçtan sarsın, niye lan öyle gitti? Niye çıktı diye oylandım. Buraya düştü. 15 minutlarda bayrağı çıktı. Sırtta turdu. Короче, buraya düşüp ketdi de, men görmöydüm, intip karasam görünüp kalan da men. Karabadım da, tık подъездden düştüm. Где-то 15 minutlarda bayrağı çıktı da, götürdüm. 10-15 minutda bayrağı götürdüm. Beşiktaş bayrağa gidip gitti. Bayrağa gidip gitti dağına. Al. Toşnası bilmiyorum, benim boyum oturuyor, benim para oturmuyor mu? Yani tezgah çıktı da, kardeş. Bayrağa eşik açılıp kaldı. Bayrağa eşik açıldı. Bir mağdayla şu bana çüpüre vurulduğunu bir de beni götürüp çıktı bayağı, Sakalcan Ekoç. Anam benim. Niye olmuş? Bu gitti, anam beni gitti. Kayda olmuş mu tekrar? Eşit açıyla düşüp gitti. Açık sekin eşit yaptı. Bir oldu. Şu bana sakat. Anam iyileşinse adam da düştü. Oraya düşüp geçti de kardeş. Ben düşünmedim. Niye oldu? Bayağı çana çıkan yok işte. Açık için çıkan yok. Ondan keyinle bir vakittan keyin çıkıştı ya. İlk gün. Bir vakittan keyin çıktı. Çıktı da oşo komutan'a gidip ketти. Men басқанда подъезден тыртық қылып алады да. Басқан жоқпын да. Ondan keyin bayрадан көтеріп жатқанын мен біліп тұрамын да. Мен подъезден шығып жатқан адамды білмеймін. Көтеріп шыққанын көріп атпаймын мен бат ешіккенше. Анан ушул экинчиси чечен артында чыгып атпайбы али? Анан ушул эшикти түтүп атпайбы? Анан экөө түштү. Түшүп кеткенден кийин бир убакыттан кийин байра чыкты. Тезле чыкты да, байра чыкты. Секунд дегеним 10 минуттан бери дегеним 10-15 болду. Канча минуттан точно билбейм, кайдадан чыкты. Үйгө кирип кетти. Экөө. Үйгө кирип кетти. Анан мен жок болуп кетти да. Bir saat menен ушуну калды. Кыйла отуруп, тоңуп калдым да мен. Бат тепкичте отура берчи. Басам десем тепкичте болуп тырык болосуң. Баспай турам. Анан уже жер деле жарыйт да, дирекциядан жер жарып турат. Анан эле бир маалда эшик тырык ачылды элечи. Bir saatten ötüp almayız. Eşik açıldı. Aybek çıktı. Aybek uzun. Çıktı. Anam bayağı açık çıktı. Aslında. Açık çıktı. Üçüncü kaçık çıktı da eşikte cevap olmuyor. Akıran cevaptı da burap da kuruş cevap oldu. Ben düşüp ettim ya düşüp. Men tushunmay qoldim ish qoldi. Yo'q ketdi. Men aynekdan qaradim da, turib oldi. Yig'ladim deb tursam. Ayol ochkiching kishi ish chaqirib qaragan yo'q. Burib da qaragan yo'q. Eshikka chiqib tez bosib mashinaning ortida o'tirdi. Shu Aybek mashinasida o'tirdi. Oldigach. Aybek mashinasida shunda zabor o'tirdi da. Demalda bayağı sakal öpüyor, iki jaq chiqdi da. Екі жаққа бұрып кетті, бөлініп кетті да. Нары басып, бері басып, не болды шығып дедім, үшінбедім да. Олар не болды деп, нары басып, бері басып. Қинарақ басып, нары басып, басып дағаннан кейін
бери көздөп астын үй жака көздөп. Айбек ошодон эле басып келатып эле машинага отурду. Анан эле бир аздан кийин эле баягы машина чыкты арты мененчи. Гараждан машина арты менен чыкты. Гараждан мына үй болсо, мына үйдө машина менен чыкты дагы. Бул жака бурду да, машинанын артынча. Анан ошондо Алмамбет байкенин машинасы бул жака кетти. Бул жака көздөй. Алмамбет машинасы чыкып аткан уже көрдүм сени. Мен машинаны кантип танымайсың, Көрдүм да. көрдүм да, машина арты менен чыгып кетет да, мына урупчу. Чыгып мындай токтоду. Токтоп туруп келатканда Айбек бул жака кетти. Бул жака кетти да. Түшүнөсүзбү? Маска номер, я? Мен баягы фар жандыргандан номер көрүнөт да. Сразу билесиң бул машинаны. Хорошо, Ол жашаган үйдө бир эле Алмамбет байке бар машина. Калган Ауди, анан Камри ошол эле да. Анан ошондой Мерс бир эле ошо киши бар. Ошол жашаган кадырды. Анан мен түшүнбөй калдым да, вообще түшүнбөй калдым. Шарт чуркап түшүнбөй. Мен паспорттун жагы постоянно чөнтөгү салып турдум. Арты чөнтөгү. Чтобы эшикке чыкканда баары тосуп калды, шарт көрсөтөм. Милиция сылсалар бир нерсе салып койду. Кирдим. Кирсем Алмамбет байкенин кабинети, постоянно кабинеттин спальни постоянно жабык турат да. Жабык коюшкан да. Кирсем ачык турат да. Свет өчүк. Анан кухня жака карасам ошол эле ойдо турат. Баягы китеп окуган жерде ошол эки чыга чыкты деп эки чыга карасам свет өчүк да. Обычно чыкканда жандырып коет да, полный свет. Анан чуркап чыктым да өчүк светтерди жандырып полный барам жок да. Анан мен сразу эле ойлодум да бирдеме болду депчи. Сразу ойлодум да азыр онуңар келип мени издеп бир ай болуп кеткендигин шарт. Мен башыма эчтеке келбей калды ачыгы. Мен ал жерде эч ким тааныбасам. Ал жерге өзүм барган болсом. Мен кимге барып жалбырайм, кимге айтам? Же телефонум болбосун. Өзү айта бер. Көп сөз эметпейм. Анан мен чуркап чыктым да сумканы алдым, колго илешкен кийимдерди салдым. Толук салган жокмун кийимдерди. Колго илешкен кийимди салдым, абдырап калдым да ошочу. Шап баягы акча эми айда ошо алып аткан акчам чогултуп аткам да. Акчаны мыкс алдым да пытырап менен эшикке чыктым да. Эшикке чуркап чыгып эле жол жака чуркап. Үйдө кампан Эчтеке жок, таптаза. Туалет гана да кирген жок. Туалет. Мен onun кабинетин баягы комнатасында айтсам эч ким жок да. Обычно ол өзү отурганда кабинети жабык болот, комнатасы. Анан свет жанып болот да. Свет өчүп, эч ким жок да үйдө. Эч ким жок да. Үйлөрдө таптаза да. Кан эле жок. Анан мен уже башыма эчтеке келди калды. Абдыракым же ондай нерсе мен өмүрү көрбөсүм. Не кылыштым эле жол жака чыгып эле полк төрсөм таксиге аттым. Токтолду. Отурдум. Каякка дейт. Айдай бер дедим сөзүлөчү. Каякка дейт. Бир аз жүргөндөн кийин. Анан айттым мен Москвага кетишим керек. Бир жерге апарып Москвага кете турган мени таштап койчу дедим. Уже мен кетишим керек. Анан кийин эле мен өзү айтып калдым. Короче, 4 миллион рубль берсең мен таштап коем. 4 миллион рубль. Макул. Айда айтак чыгам. 4 миллион рубльни сен ашып барса 300 доллар болуп көрдүң. Акчасы бар, өзбектин сумдарына окшош. Айда десең миллион болуп кетет. Анан кийин менде бир ашып барса $1000 ашылар айлыгын чогулткан акчаларым бар да. Айын алганчы. Мен айттым, берем акчаны айдап, эктеп эле мени жеткизип койсоң болду. Уруп барды. Граница деле ачык экен. Тоскон деле жок. Деталь ушул 8-9 саат жүрүп берди. Же уйкум келбейт, же машинада отура албайм.
артыман калдык да ошолор келип аткандай эле болуп атты да артыман. Тезирээк айдачы деп коюп. Тезирээк айдачы деп коюп Москвага жеткенден не кылыш деп далдырап. Суточный квартиралар бар экен. Күнүмдүк. Ошолорго жатат. Же ол жерде бирөө жарымга же айта албайсың. Кийин анан досума чалдырып берет телефонду. Ошко. Чалсам эле досум тириксиңби деп калдым го. Мында эмне болуп кетти? Эмне болду? Тынчылыкпы? Мен ойлодум, үйдө бирдеме болгон окшойт дедим да, үйүмдү сен алып жүрөсүң. Мен өзүм жүргөн чыгып калгайдачы. Чалып. Эмне болсун? Мен сен бар жок эсеп жүрдү. Интернетте жүрөт го сүрөттөрүң. 2 күн жатканайчы. Москвада. Точно? Ооба. Ой, чёрт. Не уж боя калсам, бия калсам, мен ойлодум, Роско берип колумду менин көрөттүр дедим демчи. Мен ошол жерде бирөөгө арманымды айтайын дегем, айта албайм да. Же илей албайсың азыр. Не кылышты билбейм, моюнга нар алсам, берип алсам. Мен ойлодум да. Же ошо Москвадан мен качпаганда же ошол жактан келбегенде мен же ошол жактан өлтүрүп коет эле. Же Кыргызстанга келгенде Кыргызстандан өлтүрүп коет эле ошол келгендечи. Анан кой дедим да анан. Кыргызстанга барып келгенде айтайын болгон. Жок жерден өлүп калгым келди. Кыргызстанга барып айтайын дегем. Geleyim gelmezdim. Если мен кылганда, мен келбейт болсом Kimga açık kaldı? Men bilbeyм да точно ошо. Жалпы жашыкташтар. Мен башыма иштеп келбей калгачы. Себеби мен кылбадым да. Бир иштечи. Анан мага жала жабып атабы. Мен жок жерден бунун балдары издеп атса, анан могул жактан башка издеп атса турабы? Мен жок, жөн мен бирдеме болгум келбейт. Анан мен ушу ички иштер министрлигине болгон да айтайын деп. Ички иштер немесине келдим да менчи, ачык айтканда. Болгон айтып коргообуз деп, мени коргоп бергиле. Мен иштекем жок. Иштекем жок да менчи. Эми мындай, биздин түшүнүк